Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздердин назарыңыздарга Кыргыз Республикасынын президенти Алмаз Шаршенович Атамбаев менен болгон маекти сунуштайлы деп атабыз. Саламатсыздарбы? Алмаз Шаршенович, биринчи суроом ушундай: эл арасында ошо Кыргызстанда ушундай байлыкка ээбиз, бирок начар жашайбыз деп айткан пикирлер дагы эле болуп атат да. Мамлекет башчысы катары сиз буга кандай жооп айтар элеңиз? Биринчиден жыргап кетти элибиз деп айтсам болбойт. Элибиздин турмушу дагы эле оор. Бирок байлыкка ээ болуш аз да, ошо байлыкты иштетиш керек. Экинчисинен, үчүнчүсүнөн мына 2-3 эле маалымат айтып коеюн. Мына 3 жылдын ичинде Кыргызстандын экономикасы кандай болду? Болбой эле революция болду. Мына 10-жыл июнда кан да төгүлүп кетти. Бир топ чыгашалар болду. Дүйнөдө да көрүп атасыңар, кризис болуп атат деп, керек болсо өнүккөн мамлекеттер кыйналып атат. Пенсиялардын кыскартып, маянасын кыскартып. Кыргызстанда эмне болду 3 жылдын ичинде? 3 жылдын ичинде ошо Госкомстаттын эле маалыматтарын алсак, мына 3 жыл мурун орточо пенсия көлөмү 2131 сом болчу экен, азыр 4070 сом. Өткөн жылдын натыйжасы боюнча дээрлик 2 эсе өскөн орточо пенсия. Эгерде маянаны алсак, ошо 6161 сом болсо, 3 жыл мурун азыр орточо маяна 10566 сом. Бу да дээрлик 2 эсеге жакын өскөн. Ошол эле мамлекеттик бюджеттин кирешесин алсак, эгерде 3 жыл мурун 55 миллиард болсо, мына өткөн жылдын таянагы боюнча 87 миллиард сом. 1,5 эседен көбүрөөк өскөндө. Ошо билесиңер, өткөн жылы мына кумтөр иштебей турган болду. Ошон үчүн анча өспөй калды. Ошол эле биздин ички дүң продукт алсак, ал деле ошо 3 жылдын ичинде кандай кыйынчылык болсо дагы 1,5 эсе өскөн. Мына эчтекеге карабастан дагы бир мындай көрсөткүч бар да, сом менен долларды карасыңар, мындай анча бир өзгөрүш жок деп айтсак болот. Ошол эле Белоруссияда президенттик шайлоодон кийин өздөрүнүн валютасы 2 эсе түшүп кеткен. Бизде революция болуп атат, сыр-чатак болуп атат. Кан төгүлсө да андай болгон эмес. Болбой эле Кыргызстан көтөрүлүп баратат. Бирок өзүң мына сөздүн башында айткандай, ушунча байлыкка ээ болуп туруп, мындай кедей жашап атканыбыз, ошо байлыкты иштетиш керек. Туура иштетиш керек. Элдин пайдасына иштетиш керек. Мына саналуу күндөрдөн кийин биз Аксы окуясынын эскеребиз. Андан тышкары мына 7 апрелдин 3 жылдыгы да жакындап келатат. Ушуга байланыштуу ошо акыркы 3 жылда бийлик жетишкен нерселер деп азыр сиз санаган нерселерди айтсак болобу, же мындан тышкары дагы кандайдыр бир мактаныла турган бир фактылар барбы? Кээ бир эле нерселерди салыштырып көрсөк да. Мен ал үчүн да билесиңер, эл көп нерсени батыл өнтүп коет да. Адам ушундай жаралган. Мен ошон үчүн кээ бир эле мындай отуруп алып, жазып эскертиким келет да. Мына журналисттерди алса, ошо өткөн режимдин акыркы жылдарында мына өлтүрүлгөн журналисттер Алишер Саипов, Геннадий Павлюк, сабатылган Сыргак Абдулдаев, Турат Бектенов, Сыргак Абдулдаевга билесиңер 21 жолу бычак менен урушкан да. Качып кеткен журналисттерди өзүң деле билесиңер. Чолпон Орозобекова, Бермет Букашевалар болуп, канча саясатчылар кеткен. Ошол эле жылдарды алсак, ошо 24 марттан кийин эле апрелде мына Үсөн Кудайбергенов өлтүрүлдү, белгилүү. Анан депутат Жыргалбек Соробалдиев, депутат Баяман Эркенбаев, депутат Тынычбек Акматбаев, биздин призер Ратбек Санатбаев 2006 жылы. Эгерде ошол эле 6 жылы алсак, мына Руслан Шаботоев, ошол эле бир топ бийликтин заказын аткарылган Рысбек Акматбаев өзү да өлтүрүлгөн. 2009 жылда алсак, Медет Садыркулов, Сергей Слепченко водители менен кошо мыкаачылык менен болгондо да билесиңер, соттон көрсөтмө берилди. Жаныш Бакиев өзү кадимкидей зордоп кыйнаган да.
эс үчүн жоготкончо. Санжар Кадырлыев депутат 4-нчү. Ушундайларды биз унутпашыбыз керек. Ошол эле мына азыр бакылдап атат, мына жер үчүн biz ölüp berебиз билеп. Мен ошо эскертет элем 2009-жылы ошол эле Таласка Роза Исаковна болуп бир топ биздин активисттер барганда баары тыңпып эле турбады беле. Ошондо жери 300 сомго кеткен билесиңер. Кеткенде ошол эле Максим Бакиевтердин колдоруна, Березовскийлердин, башкалардын колуна кеткенде. Ошондуктан көп нерсени эстеп көрсөк, мына Қазір білесіңер, бардық нәрсе ачықта. Ачық айтылып атат, ачық бардығы қаралып атат парламенттен. Ешкім тыйған бір адам жоқ. Қандай мәселе болса дағы, мына қазір Қырғызстанда эркиндик бар. Ар-бар мәселени талқыласа болады. Бирок тилекке каршы албетте ушак, башка нерсе да башлап атат. Ошондо эле тымпайып ушу бийликти мактап, чыркап жүргөндөр казыр тым эле эл үчүн өлөм деп калп эле көкүргөн койгулуп атат да. Ошону эстеп көрсөк. Макул 7 апрель болбогондо мына азыр светке 70 тыйын төлөп атабыз да. Ошондо билесиңер 1,5-2 сом калып барган. Азыр уже 4-5 сом болмок да. Же мүмкүн комшуларга окшоп 10 сом болуп кетет беле баасы. Аны да унутпасак. Кыргызстан башкача болмокта. Бир топ нерсе ого бетер итбекер сатылып кетмекте. Ошо азыркы баатырларга, ошондо коен болуп отургандарга, ошол эле Роза Отунбаева барганда кыянаттык кылып керек болсо ар кайсы таш жумуртка ыргыткандарга ошону эскертким келет да. Мына апрель окуялары боюнча айтып калдыңыз. Апрель окуясына байланыштуу сот процесси ошо 3 жылдан бери жүрүп келатат да. Айтып коюш керек, бул сот процессинин өзүнө даярдалган жанагы материалдардын өзү тергөө материалдары чийки деген да пикирлер бар. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан ошо сот процессине түздөн түз күнөөлүү адамдардын айрымдары албетте кармалбай сыртта жүрөт. Бул жердегилери болсо акырындап бири-биринен чыгып кетишти деп атышат да. Анан деги эле ушул кылымдын процесси деп айтып атышат бул сот процессин. Кандай жыйынтыктаган атат бийлик өзү? Мен сени да түшүнүп атам, эл да ошондой ойлоп атат. Менимче сот процессин аягына чейин сот чыгарыш керек. Анан мурункудай мына көрүп атасыңар кандай бийлик келген. Керек болсо сот эмес, сотсуз эле тигил адамды өлтүрүш керек, муну сабаш керек, муну кескириш керек деп чечимдерди чыгарчу да. Ошондой бийлик бизге кереги барбы? Сот мындан ары бир маселени сот караш керек. Эгерде туура эмес караса, Кыргызстанда аны айтып чыга турган адамдар бар. Бардыгы ачык болуп атат. Ар бир сот процессинде телевидение отурат, журналисттер отурат. Эгерде мына тергөө убагында кемчиликтер кетсе, ал кемчиликтер айтылып атат турабы? Бирок аягында чындык баары бир чыгат. Баары бир чыгат. Мына мурун айтылчу макал кыңырыш 40 жылда чыгат деп. Азыр 40 жылда меселе бир 40 күндө керек болсо чыгып атпайбы? Ошондуктан сабыр этелик. Бул жаманбы, жакшыбы сот өтүп атат, анан мен ойлоп турам бир таяныкка чыгат. Бийлик деп айтканымча, баягы эл арасында дагы эле түшүнүк бар да, бийлик ошо же президент же ошо ак үйдө отургандар ошо сотко түстөн түз көрсөтмө берет, сот ошолордун айтканын кың этпей аткарат деген баягы стереотип бар да дагы эле. Азыр айта алабызбы, соттор мындай эркин, таза иштеп атат деп? Эми көнгөн адат калабы дегенде эле бар да, соттор таза иштеп атат деп мен айтуудан алысмын. Бирок эмне кылабыз бул? 20 жылдык нерсени 2 күндө же 2 айда, 2 жылда оңдош кыйын. Мен деле иштегеним президент катары мына болгону 1 жыл 2 ай болду. Аны да унутпасак да. Бирок азыр билесиңер, ошо жогорку сотту деле аталып комиссия тандап атат. Мына кээ бирөөнү мен өткөрбөй атам, керек болсо кайрадан өстөр өткөрүп атат. Алар өткөргөндө кээ бирөөсүн мен өткөрбөй атам. Бирок мен азыр мурункудай жок да, көрүп атасыңар. Бардыгы ачык айткан. Бирок ошол сиз өткөрбөй атканы жана жогорку кеңештин элегинен өтпөй атканына объективдүү алардын үстүнөн маалыматтар бар, кетирген кемчиликтердин негизинде өтпөй атат да, ушуну айтып койсоң. Албетте, мына мага ар түрдүү маалыматтар келет, текшертип атам. Бирок маалыматсыз эле сен мындай көзүң жакпайт же кийингениң жакпайт деп өткөрбөй койсок болбойт да. Мындай биз мыйзамга баш ийишибиз керек.
Кийинки бир суроо бул Бишкек шаарынын мэри тууралуу да, ушу Иса Шешенкулович Өмүркуловдун айланасында көп пикирлер айтылып атат. Мына биз азыр интервью сүйлөшүп аткан маалда ушу шаар кеңеши чогултулмакта. Деги эле сиз кандай пикирдесиз ушу Иса Шешенкуловичтун ишмердүүлүгүнө? Анан айтышты өткөндөгү маалымат жыйынында ал киши боюнча сиз пикириңизди билдиргенсиз, анан дагы эле коргогонго даярсызбы ал кишини? Мындай да мени коргоду деп мындай туура эмес мүмкүн түшүнүп калды же мен туура эмесирээк түшүндүрдүмбү? Мен ар бир нерсеге бир системалык подход керек деп айткам да. Мен Иса Өмүркуловго болушпайм. Ал кишинин тагдыры өзүнүн колунда. Жакшы иштесе иштей берет, жаман иштесе кетет албетте. Мен деле мэрия жыргап кетти деп айта албайм да. Мен болгону айткам, ушу канча жолу билесиңер Бишкекте захват болгон. Өмүркулов 10-жылы ошого туруштук берген да. Анан мындай да, мен системалык подход дегеним Бишкекке башкача бир каражаттар бөлүш керек. Бишкек өзү чогулткан налогтун 3/4 эле берилип атпайбы? Анан кийин элдеги өзүнүн кичине күскүдөн караш керек. Мына мен Японияга бардым, Киото деген шаарына бардык. Токио, Киото. Киотонун ортосунда бир чоң суу агат экен да, сай бар экен. Бирок мына сайды карасам таптаза да. Мында бир кагаз же пакет ыргытып койбойт. Таптаза. Ошо Киото мэр ким болсо дагы сай таза бойдон кала берет. Мен айтар элем, мисалы ошол эле Киотодон тротуарга кирген бирөө барбы? Жок да. Мындай кичине бу биздин шаарыбыз деп чогуу карасак да, чогуу мамиле кылсак. Анан кээ бир шаарларда карап атабыз, акчасын эмне кыларын билбей, мына центрден берип атабыз да, өкүртө. Республикалык бюджеттен, башка региондордон алып, керек болсо эстеликтерди куруп атат. Бишкек өзү чогулткан налогтон 1/3 берип атабыз. Анан кантип Бишкекти бирөө кыйратсын? Албетте мен көрүп турам, бу Өмүркуловдун иши депутаттарды деле анча жактырбай атат иштегенин. Азыр кандай чечим кабыл болот, ким билет? Кетиришеби, бир мөөнөт беришеби, өздөрү билсин, мен киришпейм. Мага бул кызматта дос, жакын же тууган деген жок да, ачык айтайын. Мен бу менин азыр бир эле максатым бар, бу менин мамлекетимдин, биздин Кыргызстандын келечеги. Мүмкүн мөөнөтүм бүткөндө мен ойлоп турам, ачык айтайын, достордон дагы, туугандардан да ажырап калам. Бирок менин тагдырым ушу. Мен азыр бир гана приоритетим бар, бул Кыргызстандын келечеги. Дагы бир суроо, бул ушул жакынкы күндөрү жаз келип атат. Эми жаз келген сайын бизде жаз жарыш деп билектиринип иштерден мурда митингдер жөнүндө аябай көп сөз болот да. Мына Ош Жалал Абадта, Нарында, Караколдо, мына Абакта 3 депутатты бошотуу талабы менен митингдер өттү. Бул жерде ошо катышкандардын саны эмес, ошо митингдердин өзүнө кандай баа берет элеңиз? Ошол эле камакта отурган депутат болобу, башка бирөө болобу, мына азыр пара үчүн кармалгандар кээ бир жакында кээ бир чиновниктер кармалды да, алар үчүн деле ошондой жер-жерде митингдер жүрүп атат. Чечимди сот алыш керек. Баа терен эмес, же алиментчик ата эмес, же депутат эмес, парламент эмес, же президент эмес, чечимди сот алыш керек. Ушу сот менен, мыйзам менен иштеп көнүшүбүз керек да. Анан азыр болсо биз акыркы жылдары мындай кичине көнүп калдык да, ахлакратия деп коет, кыйкырыкка баш ийипчи, обондорго баш ийип, андай болбош керек. Биз мыйзам гана баш ийип, мыйзам менен жашашыбыз керек да мындан ары. Ошондо гана ошол эле Японияда өсүп өркүндөп кетебиз. А ким катыраак кыйкырса, ошонуку чын десек, анда Кыргызстандын келечеги жок болот да. Кезекте дагы бир чоң окуялар болот экен, төңкөрүш болот экен, революция болот экен деген да бир пикирлер бар да. Бул пикирлерге кандай карайсыз? Пикирлер гана эмес, албетте аракеттер болот. Анткени ушул жылы мен ойлоп турам, ошол эле Жаныш Бакиевтердин, Максим Бакиевтердин, аркаштап тургандардын мындай акыркы бир үмүттөрү ушул жылда.
Eптеп bir şu kayradan biyilikке gelsek деген ойлор ошо. Ар бир мына Кыргызстанда чатак нерсени карасак, чындыгында аркасында ошолордун кулагы турат. Анткени карап көрсөң, мына чатак маселенин ар биринин аркасын карасаң, мындай себеп жок да, түпкү себеби жок. Ушултоо да чындыгында. Мына Бакеевтер жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Жакында ошо аскер соту Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча чечим чыгарды. Өкүмүндө ошол Курманбек Бакиевди 24 жылга, Жаныш Бакиевди өмүр бою түрмөгө кести да. Аларды Кыргызстанга алып келүү боюнча кандай бир пикир айта алат элеңиз? Деги ошо реалдуу ошолордун келиши? Албетте биз аракет кыла беребиз. Мен ойлоп турам, эртелик бул адамдар жазасын алат. Анткени мезгил деген мезгил, Кудай бар дегенде элибизде бар да. Мына президенттиккен Атамбаев кеткени менен баары бир менден кийин 4 жылдан кийин келген президент деле мен ойлоп турам, максатынын бири ушул сот чечимдерин аткаруу болот. Ошондуктан эртели кеч мына ар бир адам жооп берет. Кудай буйруса жалаң эле тиги дүйнөдө эмес, бул дүйнөдөн деле ошол Жаныш Бакиевтер башкалар жооп берип калат деп мен толук ишенем. Албетте буга карата биз тийиштүү чараларды азыр деле көрүп атабыз жана көрө беребиз. Россия менен болгон мамиле тууралуу да бул негизинен ГЭСтердин курулушу боюнча. Бул талкуунун убагында парламентте айрым бир пикирлер айтылды. Азыркы келишимдер ошо бул экинчи кум төрү депчи. Сиздин пикириңизде ушунчалык эле биз бул келишимдерди түзүүдө Кыргызстандын кызыкчылыктарын ушундай катуу сатып атабызбы? Эми азыр жалаң эле ГЭСтерди эмес, жерүүдү деле экинчи кум төр болот деп атпайбы? Мына кубаттенем. Анан ушу ГЭСтердин келишимдерин алсак, мындай да ушу келишимдер 49 жылдан кийин жокко чыгарылсын деген талаптар коюлуп атпайбы? Ал келишимди окубагандар айтып атат. Эгерде келишимди окусак, аякта жазылганда мына ишине киргенден кийин, өзүн өзү актагандан кийин, 10-15 жылдан кийин мына бир тараптуу эле Кыргызстан керек болсо келишимди жокко чыгарып коет да. Ошону туура көрсө, ошо мезгилде. Мындан ары мен өзүм эле иштетем, өзүм эле колго алам десе, ошол эле мисалы жерүүдү алсак. Мына жерүүдү азыр стартовый баасы $300 миллион болсун дептир да. Аны дагы тилекке каршы өкмөт макул болуп, ушундай менен аукционго чыгарылсын деп. $300 миллион стартовый баасы болсо, бирде инвестор келбейт да. Эмнеге мындай кылынып атат? Эмнеге ошол жерүү 300 сомго кеткенде тымпыйып отургандар азыр бакырып өкүрүп атат? Анткени ойлору башка да. Бу бийлик кетет, бир шылтоо менен кетиребиз, анан кайрадан бу жерүү бизге калат. $300 миллион эмес. Ошол эле 300 сомго кайра биздин колубузда калат дегенди жүрөт. Анткени мына 10 жылга чейин кимдин колунда болчу? Бул проектте жалаң эле Максим Бакиев же Казак инвестор эмес, ошол эле таластык жигиттер бар да, кубат. Таластар жашына кале берет, ким бар экен. Анан жанагы кыйкылып аткан карапайым эл көпчүлүгү алданып атат, бирок уюштуруучулар башка да. Акча чыгарып аткан, мал союп аткан, жерүүдү иштетпейбиз дегендер башкалар. Жанагы 300 сомго алып ээ болуп тургандар ушунун баарынын аркасында турат. Ошондуктан ушунун баарына карасак, бул Геббельстин жолу да. Мындай Геббельстин сөзү бар го. Чем страшнее ложь, тем люди быстрее берет деп. Ошону пайдаланып, элди алдайын деп атат да. Ошол эле мына күнөөсүз отурат деп айтпайбы, өзүң айтпадың мисалы. Ошол эле Садыр Жапаров билесиңер, башка иш боюнча отурат, бирок ушу жерүү кумтөр деп раскачка кылып атат да. Ошол көтөргөн иш деп. Эми чындыгында айтып атпайм, ошол эле жерүүдү 2008 парламенттен 10-жылы көтөрүп атканда микрофондорун өчүрүп койчу да. СДПК партиясынын микрофондорун парламенттен өчүрүп, мына биздин депутаттар ошол эле таласка же көлгө барса, арга сөздөрдү сүйлөп, ошол эле убакта ошол эле Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөшүү агентствонун жетекчиси болчу да. Эмнеге ошондо тымпайып отурат?
Азыр жанагы жыргалаң, мародерство, тиги бу иш чыкканда анан калп эле кумторго, жерүйгө жамына коюп. Же мисалы мына өзүң айткандай шаршемби күнү Мукар Чолпонбаев 15 000 киши чыгарам, тиги бу деп заявка берип атат, элге дүрбөлөң кылып коркутуп атат. Эми Мукар Чолпонбаевди биз жакшы билебиз го. Мен убагында анын чогуу партиялашта болгонбуз. Мукар Чолпонбаев билесиң 95-жылы эле спикер болгон, Акаев кезинде эле. Эми бийликте таза кетпеген адамдар азыр Кыргызстан үчүн өлөм дегендерине ким ишенет? Мисалы мен ишене алам. Бирок эми карапайым элдин арасында аргачлары бар да, ишенген дагы бар. Анткени бийликке ишенич кеткен да акыркы 20 жылдын ичинде. Бирок ошо ишенердин алдында мен элиме айтар элем, айланайындар, карап көрүлөчү. Убагында, колунда турганда, бийликте турганда, Жапарова да, Исабекова да, башкасы дагы Кудайдан коркуш керек да. Бардыгын Кудайга койдум, бирок кыңырыш 40 жылда эмес, андан мурун эле чыгат. Ар бир маселе боюнча маалыматтар чыгат, чыккандын баарын элге алып чыгабыз. Ошондо айтып атпаймынбы, башкача болот. Негизи алданбаш керек. Алданбаш керек. Ошол эле мына бийликке барам, бийликке алам дегендер даярдан калат. Мына азыр билесиң, дагы бир митингде 15-тен кийин Мирослав Ниязов биздин генералыбыз уюштуруп атам деп атат. Бирок парламент тарасын деп чыгып атат. Өзү ушу парламент шайланып атканда бир партиясынын тизмесинде биринчи болчу да. Азыр парламентте отурса тымпыйып отурмак. Парламентте өтпөй калды, эми парламентти таратыш керек деп атат. Эми бу парламентте тараталык, жаңы шайлоо болсун, аяка өтпөгөндөр алар да чыгат да бу парламентте эмкисин тараталык депчи. Ошондуктан мен ойлоп турам, сабырдын түбү сары алтын. Парламентте таратыштан мура, эмки шайлоону өткөрүштөн мура, ушу шайлоодон өткөрүштөн мурдатан даярданыш керек. Эмки шайлоону колдон келишинче таза өткөрүш керек да. Керек болсо видеокамера колдонобузбу, биометрический жанагы маалыматтарды колдонобузбу. Керек болсо ошол эле Монголияда баш бармагын компьютерге басып туруп, мындай ошо отпечаткасын карамаганча добуш бере алып атканда, таптаза өткөрбөсөк болбойт да. Эмнеге момундай көп ишенич жок болот парламентке? Анткени билесиздер, шайлоолор кандай өтүп аткан тилекке каршы азырга чейин анча таза өтпөй атат да. Биринчиден, экинчиден элдеги мындай кичине бир жоопкерчилик мойнуна алыш керек да. Парламентти шайлап атсаң 5 жылга шайлап атасың. 5 бармакка алданбай, аракка алданбай, ойлонуп туруп добуш бергин да. Ошол эле азыр мына парламентти таратабыз, же президентти кетерибиз деген бакылдап, акчаны таратканча курулай. Даярданбайбы шайлоого? Мына шайлоого болгону 2 жыл калды, парламентский шайлоого. Президентский деле шайлоо 4 жылдан кийин уже старт болот чындыгында. Даярданбайбы шайлоого? Бир маселе бул акыркы дайындоолор боюнча да өкмөттөгү. Мисалы карап көрсөк, Макен Гасиев, Шамил Атаханов, Абдулда Суранчиев, Баурбек Жээнбеков булардын баардыгы пенсия курагындагы же пенсияга жакындап калган адамдар да. Бирок ошол эле убакта бул жаштарга орун берилбей жатат деген, жаңы элита түптөлбөй атат деген бир пикирлер бар да. Ушу дайындоолорго кандай көз караштасыз? Кубат эми мен деле бул дайындалган адамдын айрым кандидатураларын колдобойт элем да. Бирок жаңы элита менен мындай жаш маселеси бу ар башка маселе да. Мисалы, ошол эле эң өнүккөн мамлекеттерди алсак, мына Американы алалык. Азыркы тышкы иштер министри, мамлекеттик секретарь Керри 70 жашта. Мына эң өнүккөн мамлекеттердин бири Японияны алсак, ал жерде деле министрдин көбү же 60-ка жакын, же 60-тан ашкан. Мына Кытайды алалык. Жакында эле алмашып баштады бүт бийлик. Бирок баары тең 60-тан мындай ашкан адамдар да. Бул кемчилик деп айтсак болот. Бирок анткени мындай да, кээ бир адам жаш болгону менен жанагы Максим Бакиевке окшоп жалаң гана жамандыкка жарайт да.
Керек болса жанында жүрүп калган кээ бир жигиттерди чоң кызматка койсок, урдалып камалып да калбады. Кээ бир адам караганы менен Кыргыз үчүн, мамлекет үчүн жүрөгү жаш кезинде такылдап турат. Ошон үчүн аны карабаш керек. Бирок сурооңдун экинчи жарымысын мен колдойт элем да, жаңы элита керек. Мына Кытайда 10 жыл сайын элита толук бойдон алмашат. Бизде болсо 20 жылдан бери айтып атпайм. Ошол эле 95-жылы спикер болгон Чолпонбаевтар, ошол эле бүт элита ошодон жүрөт. Албетте бул алмашууну даярдаш керек. Ошол процессти жакшылап бир мамиле кылып, жакшылап бир маани бербесек болбой турат да. Мен да бул ишке киришейин деп атам. Албетте бул жерде чоң бир этапный нерсе катары ошо 2 жылдан кийинки парламенттик шайлоо болот да. Ошо менин да тилегим, ошо 2 жылдан кийинки парламенттик шайлоого жаңы бир элита катышып, мына шаардык шайлоодой кылып уттуруп койбой, жаңы бир элита келсе экен деп турам да. Бул жашына карата эмес. Жаш болсо деле 10 жылдан бери алам жүргөндөр бар да. Керек болсо жашына карабай, бирок Кыргызстан үчүн күйгөн, Кыргызстан үчүн керек болсо жанын бере турган адамдар келиш керек. Албетте жаштарды да даярдап бир жардам бериш керек да. Анткени жаштарды алып чыкпасак болбой турат. Бир топ татынака жаштарыбыз өзүн Кыргызстанда таппай кетип калган да. Кыргызстандан таппай кетип калган. Аларды тартыш керек. Анысына могу акыркы Бишкек шаарындагы шайлоодо көрдүм жаш партияларды. Бир топ мындай көзгө басар, камчы сап боло турган, найза боло турган жигиттер барат экен да. Мында Кыргызстан деп күйгөндөр. Тилекке каршы бир топ өтпөй калды да. Коркунуш керек. Ошолор менен бир мен деле жолуксам, сүйлөшсөм деген ойлом бар да. Албетте элитаны жаңыртыш керек. Менин деле максатым ушу кеткенимче Кыргызстанда бир жаңы бир элита калсын деген оюм бар да. Мындай чөнтөгүн ойлобой, элди ойлогон бир элита калыш керек да. Өзүн ойлобой, мамлекетин ойлогон элита калыш керек. Азыркы учурда сиз өзүңүздүн оппонентиңиз же күчтүү атаандашым ким деп ойлойсуз азыркы тапта? Билесиң да, ушу Куран-ы Керимде деле айтылган да, жихад бул өзүңдү өзүң тазалоо. Ар бир адамдын кемчилиги бар. Мен негизги оппонентим убакыт жетишпей атат да, такыр эле. Мына убакыт аз, бирок элибизде билесиң, дароо эле бер, дароо эле жаса деп көнүп калган сабырдуулук жетпей турат. Кудай буйруса, бирок мен ойлоп турам, ушу ойлогон ойлорума ушу 4 жыл 8 айдан ашыгыраак калды. Ошол мөөнөттүн ичинде башка бир Кыргызстан калтырып кетем деген оюм бар да. Кудай буйруса, тынччылык болсо. Негизги коркунуч Кыргызстанда. Албетте бул эски бир жаман нерселер бар да. Мына жакында бир кыргыз кызыбыздын Алия Суранова деген кыргызчылык деген макаласы чыгыптыр да. Ошону карап көрсөң, Кыргызстандын ушу негизги оппоненттери ушу бизди ылдый тарткан көрө албастык, ичи тардык, жалкоолук, ушундай нерселер бар да. Бул Кыргыз жалаң гана менин эмес, бүт Кыргызстандын оппоненти ошолор. Мен тескерисинче ойлоп турам, Кыргызстанда бир канча күчтүү партия болуш керек. Мына 4 жылдан кийин старт болгондо карап тандай турган президенттикке эле талапкерлер мындай 2-3 болбой, көбүрөөк болсо деп ойлоп турам да. Бирок сапаттуу болсун. Өткөн жолу билесиң, 87 киши президент болом деп чыкты. Арасында өзүм көрүп алып, Кудай тобо дедим. Мен ойлоп турам, менин дагы элибиздин дагы Кыргызстандын дагы оппоненти ушу Кыргызстанды ылдый тарткан ушу бир биз айла албай жаткан кемчиликтерибиз да. Коррупцияга каршы күрөш боюнча бул иш кандай жүрүп жатат деп ойлойсуз? Дымып калган жокпу? Анан мынау көп иштер козголуп, кармалгандар бар, бирок сотко көбү жетпей атат. Анан деги эле ушунун методологиясы, күрөшүүнүн жолу туура жүрүп атабы? Кармалган коррупционерлер ар кайсы шылтоолор менен сотко жеткирбей созгонго аракет кылып атат. Кайра же сотко атып берет, же адвокатка дагы бир шылтоо табат, иш кылып сот болбосун атат да. Бирок аягында көрүп атасың. Кудай буйруса, иштин көбү эле аягына чыгат.
Gerek bolsa birinci instansiyadan aktалып ketсе, ekинчисинен, üçüncüsүнөн каралып атат, көрүп атасың. Ошондуктан дымып калды деп айтсак болбойт. Тескерисинче, эмнеге азыр ушундай эле баары бакылдап чыгып атат? Анткени азыр жанагы неприкасаемый дегендер жок болду да. Депутат болосуңбу, министр болосуңбу, ким болсоң да азыр сотко тартыласың. Бирок колдон келишинче ошо адамдар туугандарын көтөрө коюп, бир жыл тотобой коюп, өлүмүш боло коюп, сотто создуктуруп атат да. Анан кийин күчкө салып эле бир айда эле же бир жылда, керек болсо бир жылда бүтпөй калат экен да. Ошол эле Мегакомдун иши мына бир жылдан ашып кетти. Анткени биз дагы мыйзам боюнча кетпесек болбойт да. Сот бардыгын ачык айкын, ошол эле журналисттердин катышуусу менен ар бир ишти караш керек. Создуктурса создуктурсун, бирок аягына баары бул иштер чыгат. Анын үстүнө ачык айтайын, ушу биз ушу апрель айларында коррупция күрөшү боюнча жаңы бир маселелерди, жаңы бир экинчи этапын карайын деп атабыз Коргоо кеңешинде. Кудай буйруса, бул марттагысында энергетикалык маселелерди карайбыз, энергетикалык коопсуздукту карайбыз. Апрель аяктарында ушу коррупциянын экинчи этапын карайын деп атабыз. Рахмат. Ошондуктан мындай да эскертип кетейин ушундай ушактарга каршы. Азыр мына министрлер болобу, депутаттар болобу, прокурор болобу, сот болобу, неприкасаемый жок. Бул күрөш жүрүп атат. Параллельно билесиңер, реформа дагы жүрүп атат. Сотто дагы, ГКНБде, милицияда, прокуратурада реформа жүрүп атат. Анткени биз муну аягына чыгарбасак болбойт да. Коррупцияны биз бирде мамлекет дүйнөдө жок кыла алган жок. Жок дегенде биз ошо өнүккөн мамлекеттин деңгээлине коррупцияны түшүрбөсөк, Кыргызстандын келечеги жок болот. Бул ишти албетте мындай көңүлдүн чордоңунда кармап жүрөбүз. Сизге чоң рахмат маегиңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кыргыз Республикасынын президенти Алмаз Шаршенович Атамбаев менен болгон маекти уктуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.